Ислам, акча деген эмне? Акча деген дорогой нерсе. Бир нерсе сатып алат, бир нерсе нан алат, күрүч алат, пельмень алат, салатка помидор алат. Акча деген суу. А эмнеге суу? Апам айта берет, акча деген суу деп. Акча деген эмне, Жуман? Акча деген 20 сом. Акча деген эмне? Биз акча менен жашай албайбыз. Алар менен тамак сатып ала алабыз. Кийимдер сатып ала алабыз. Биздин үйсү жагайт. Анан аларга акча берсинби? Ушундай жакшыраак акчалар менен кылган. Үй бүлөдө акчаны ким көп табат, айтчы? Ким көп табат, мисалы силердикинде? Атам Канча табат? 250. Үйдөн сага акчаны ким берет көбүнчө? Эч бербейт. Эмнеге бербейт? Эч бербейт акча. Анвар, азыр жашоо ушундай да. Эч ким бири-бирине акча бербей калган азыр. Үйдөн акчаны ким берет сага көбүнчө? Эч ким бербейт эле. Эч ким бербейби акча? Ооба. Эмнеге бербейт? Акчанын колдоосу менен колум күйүп алып калат. А сенде азыр канча акча бар? Көп акча. Канча? Миллион. Сенде канча акча бар азыр? Маганчы школга баргандачы 20 сом берет, а менде азыр акча жок. 20 сомдуктачы кимдин сүрөтү бар? 20 сомдукта бир атанын сүрөтү бар. 10 сом кандай болот кебетеси? 10 сомдун тегерек. Ана биягында бир жанакы ою. Ана бияк тегерек эмес, мындай да. Буштуктар бар да. А 20 сомдо кимдин сүрөтү бар? Тоголок малда. Ал ким болгон? Ал деген комузчу болгон. Эгерде бир акчага эки кишинин сүрөтүн койсо болобу? 2 сомго койсо болот. 2 сомго 2 киши, 500 сомго 500 кишиникин коюп анан. Батырып койсо болот. Сен эгерде бир баштык акча таап алсаң эмне кылат элең? Кредит бермекмин. Сен көп акча таап алсаң эмне кылат элең? Билбейм, биринчи таап көрөлүчү. Толтура акча таап алсам, мен жанакы байкуш кишилерге бермек. Көптөр таап жебекмин. Эгерде сен бир баштык акча таап алсаң эмне кылат элең? Сизчи? Жок, брат, мен сенден сурап атпаймынбы? Сен эмне кылат элең? Олимпиадага бармакмын 2016. Олимпиадага? А эмне кылат элең Олимпиадага барып? Мессини көрмөкмүн. Месси жагабы, Акча таап алсам, мамама бир нерсе сатып алсам болот. Эмне сатып алат элең? Сөйкө. Сөйкө, а папаңачы? Папама сакет. Көп акча таап алсам, анда үй сатып алмакмын. Бирөөгө карызга берет белем? Жок. Неге? Карызга берсе алар кайра кайтып бербей коюшат. А карыз деген эмне? Деген жана карызга жазып коебуз, кайра эртең акчасын берем деп. Кыргызстанда кимде көп акча бар? Президентте, Дагы кимде көп акча? депутатларда, чоң аталарда, Бабановда. Не десем эми? Кайсы кишиде бар? Атамбаевда барбы? Кыргызстанда эң көп акча ким табат?
Папам. Көп акча табыш үчүн кайсы жумушта иштегиң келет? Президент болғым келет. Президентке акчаны ким берет анда? Апасы берет президенттин. Сен деги эле бул жашоодо бутуңан туруп кетиш үчүн канча акча бериш керек сага? 1000. 1000 эмне? 1000. Өлі көп акчада. Ага, эми любой нерсени сатып алса болот. Анан эң көп акча 5000. Үйдө акча жок болуп калса эмне дейт үйдөгүлөр? Үйдөгүлөр эчтеке дебейт. Урушат мамака. Акчанын кайсыл учурда баркын билебиз? Акчанын баркын качан билебиз? Бомуш болгондо. Сен үчүн көп акча канча сом болот? Сан жеткиз. Сенде эгер көп доллар бар да, анан магазинге барып ошол эмнени сатып алмак элең? Дүкөндөн эмнени сатып аласың? Дүкөндөн бүт шоколад. Кредит деген эмне? Кредитке үй салат, машина алат. Кыргызстан качан кайсыл учурда бай болуп баарыбызда толтур акча болот? Апам айтып берет мага мынтип. Керектүүлөрдүкүнө башына чымчык чычканда болуп кетет. Сен башыңа чымчык чычты беле? Көп жол.